Анжелика Кайратова Айым Стайл салонунун жаңы борборун ачат. Атактуурчу Анжелика Кайратова Айым Стайл салонунун жаңы борборун ачат. Бул тууралуу урчу Айым социалдык баракчасына маалымдады. Элимдин жакшылыктарында кызматтабыз. Көрмандарымды сагындырып көрүшкөн жакшы экен. Мен чет өлкөлөргө 2 жылдан бери байма-бай каттаганым үчүн көп тойлордон баш тартууга туура келет. Ал эми Кыргызстанда болгондо 7 облуска чейин барып жатабыз. Чакыргандан калбай бүгүн чарчап турсам да тойлорго барып элимдин көңүлүн көтөрүп жүрөм. Айым Стайл салонумдун жаңы люкс борбору ачылат. Баалары эски бойдон иштейбиз. 11 жыл аралыгында топтогон кардарлар көп, деп билдирди Кайратова. Окурмандар ага ийгиликтерди каалашууда. Белгилей кетсек, Анжелика Кайратова ырчы гана эмес, алып баруучу, реалити долбоорлордун автору, Айым Стайл борборунун негиздөөчүсү, актриса жана продюсер катарда иш алып барып келет. Маалымат булагы Заманча Кеткейжи. Кыз Сайкал Кабылова Сагын Эргешевка турмушка чыгабы. Куудул Кабыл Бөрүбаевдин кызы, Ырчы Мажиттин карындашы. Ырчы Кыз Сайкал Бөрүбаева 2017 жылы жеке ишкер Эрнеске турмушка чыгып, кайра эле аз убакыттын ичинде ажырашып кетишкен эле. Кийинки күндөрү социалдык тармактарда тарап жаткан Кыз Сайкал менен алып баруучу актер Сагын Эргешевдин жетелешип жүргөн сүрөттөрү көрөрмандарынын көңүл борборунда калды. Жакында Кыз Сайкал Сагынга турмушка чыгабы деген суроолор пайда болду. Бирок ырчы бул суроолорго болгону Сагын Эргешев менен 6 жылдан бери доспуз деп жооп берип келет. Маалымат булагы Барометр Кеткейжи.